көз тийүүдөн алдын алып сактануу Аллахка болгон таянууга каршы эмеспи? Суроо. Шейх рахимахулла айтып атат: ат-тахаррус минал айн муқаддаман ла ба'са бихи. Ошол көз тийүүдөн сактануу бул алдын алуу эч нерсе эмес. Бул таваккулге, Аллах таалага таянууга каршы эмес. Бал хуа таваккул, бул өзү таваккул. Эмнеге? Себеби анна таваккул этимад Аллах субханаху ма фил асбаб аллати абахаха ау амара биха. Аллахка жүрөк менен таянып жана себептерди алуу, шарият уруксат берген себептерди алуу керек. Буга буйрулганбыз биз ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кана наби саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейн неберелерин оедукума би калиматиллахи таама мин кулли шайтанин вахам ва мин кулли айнин ламма деп ошол баштарын кармап дуаларды айтып турган өз неберелерине. Керек болсо атаңар Ибраим алейхиссалам ушундай кылып Исхак, Исмаилди кылган деп Бухариде келет. Хойру уйкая минха уқая дафиа. Эң жакшысы ошол жин шайтандардан көздөн сактануу, баягы ооруп калгандан эмес, ошону алдын алуу жакшы. Анал инсан ястамил аурат вақи. Кантип алдын алып ошол сактануу дуаларды, көз тийүүнүн алдын алып айтып жүрүү. Аятлы курсини мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман қарааха фи лейла лам язал алейхи миналлахи хафиз ва ла яқрабуху шайтанун хатта юсбиха." Аллахтан ага сактоочу болот. Ким аятлы курсини түндө окуган болсо, шайтан ага жакындала албайт таң атканча деп. Ошол алдын алуу сак болуудан ошол аятлы курси, Фатиха, Ихлас, Фалак, Нас, Бакара жанагы дуалардын баарын айтып жүрүү бүт ушул алдын алуу болуп саналат. Бул жакшыраак. Эч алдын албай жүрүп анан көз тийип ооруп, кыйналып, канча нерседи артына чуркандан көрө алдын алып жүрсө, алхамдулилля, ушул нерседен сак болот.